Bir нече аптадан бери Кызыл-Омполдогу уран кенинин тегерегинде жаралып жаткан чуудан кийин парламент жергиликтүү тургундардын ден соолугун радиациялык нурдануудан коргоо чаралары боюнча өкмөттүн маалыматын угууну чечкен. Биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Бороновдун билдирүүсүндө Ысык көлдөгү уран кенин чалгындоо үчүн Кыргызстандагы Юразия компаниясына берилген лицензиянын мөөнөтү 2020 жылдын 31 декабрына чейин жарактуу. Бирок ал азыр токтотулган. Анткени менен долбоор боюнча эл арасында коомдук талкуулар өткөнү тууралуу кабары жок экенин моюнга алды. Ушул жерде айылдарга келип, мындай бир чогулуш өткөзүп, элдер менен сүйлөшүп, кеңешип, ата-бабабыздан калган салт бар, баягы кеңешип кескен бармак оорубайт деп бир ошол эл билгенби ошол жердеги ушул болуп аткан нерсени? Эми ар кандай сөз айтылып атат, элдин калың катмары билген билбегени жөнүндө бүгүнкү күндө айтыш кыйын. Негизинен баягы түшүндүрүү иштерин могул лицензияны алгандан кийин кайсы ошол недропользователь болсо эл менен мындай ошол кандай иш жүргүзүлөт жөнүндө сөзсүз түрдө эл менен жолугушууларды өткөрүлүшү зарыл да. Булардын өзүнүн планына ылайыктуу ошол жолугушууларды мерчемдүү жерлерде өткөрүшкөн. Бирок эми кээ бири айтат уккан эмеспиз деп, биринчи жолу уктук деп, ушул жакын арада көтөрүлгөндөн кийин кээ бири айтат баягы катышкандар болуп атат арасында ошол иш-чараларга. Бирок так маалымат жок экен анда. Тагыраагы лицензия берүүдө жергиликтүү эл менен сүйлөшүүлөр жана алардын макулдугу болбогонун өкмөт тастыктап жатат. Азыр кенге жакын жашаган элдин ден соолугун жана жалпы эле экологияга урандын кооптуулугун аныктап чыга турган комиссия түзүлгөнүн Боронов билдирди. Бирок комиссиянын бүтүмү 1 жылдан кийин гана белгилүү болот. Эл өкүлдөрү бул маселеде өкмөттүн өзүнүн позициясы кандай экендигине да кызыгышты. Себеби буга чейин аткаруучу бийлик уран кени боюнча ачык оюн билдирген эмес. Эске салсак, айрым депутаттар Кыргызстанда уранды казууга 50 жылга чейин мораторий киргизүү боюнча мыйзам долбоорун иштеп чыгышса, кээ бири биротоло тыюу салуу керек деген демилге көтөрүшкөн. Анализдер жүргүзүлүш керек да, экспертизанын иштери жүрүш керек. Кайсы мезгилде ошол кен калдыктары адамга, жаратылышка зыяндуулугу көбүрөөк болот. Тазалап иштетип алып салганыбыз жакшыбы, же чындап эле ошонун такыр иштетпей токтотконубуз жакшыбы деген да маселелер бар да. Менимче ар бир ошондой кен бар жерге же болбосо хвостохранилище бар жерге өзүнчө бир подход болуш керек да. Бекеринен жанагы илгертен жасалып келген баягы экспертизалар жүргүзүлгөн эмес да. Анан бияктан дагы уже чыгара албайбыз да, туурабы, уранды уже. Бияктан эле калып калат да. Туура. Вот өкмөт дагы ошол жактан дагы кичине мындай маалыматты берсе туура эле болмок да. Себеби экологдор эмес чыгарышпайбы? Көбүнчө жөнөкөй жарандар, алар билишпейт, аларды атайын мындай билими жок. Туурабы? Туура эле. Мен айтып атам, хотя бы көлгө азыр салып турсак, башкаларды карап көрбөйлүбү? Себеби азыр жалпысынан салып койсок, анан Кыргызстандан уранды чыгарайлы десек, наоборот, өзүбүзгө туура эмес кылабыз да. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда уран кенине байланыштуу баш аягы 18 лицензия берилген. 9 лицензия жалаң уранды, калган 9-у уран менен кошо башка да металлдарды чалгындоого уруксаат берет. Бүгүнкү түз уранга берилген 9 лицензия бар. Анын как сопутствующий уран кеткен дагы 9 лицензия бар. Башында ошо менен 18 лицензия бар бүгүнкү күндө. Кубатбек Алчы айткандай, казуу эмеге бериле элек, колдо жок. Маалымат бар, себеби отчеттор тапшырат булар, бирок толук кандуу иштер жүргүзүлө элек. Өз кезегинде депутат Чыныбай Турсунбеков Кыргызстандагы Юразия компаниясы чалгындоо ишин гана жүргүзгөнүнө шектенерин билдирди. Кайсы келесо киши жөн эле чалгындоого акчасын чача берет. Эртең күнү ал чалгындандан кийин бир нерсе тапсам, иштетем, пайда көрөм деген ишеним болбосо, кайсы келесо, тем более сиз айткандай өкмөттүн күчү жетпейт экен, кайсы акча байманасы ашып ташкан ишкерлер келип Кыргызстанга келип эле жөн эле акчасын чача берет. Ошондой да болмок беле. Сиз туура айтасыз, түшүнүп атабыз. Бирок баягы кен казуу берерде лицензияны бул милдеттүү түрдө эл менен макулдашуу өтөт, обосту өткөрөт. Ал макулдугун албаса элден лицензия бир түрдүү берилбейт да.
берилбейт. Мындан тышкары парламентарийлер лицензияларды берүүгө катыштыгы бар адамдарды жоопко тартуу керектигин айтышты. Ошондой эле президент дагы уран кенин казуу боюнча телеканалдар аркылуу конкреттүү позициясын билдирип, бул маселеге чекит коюшу керек дейт алар. Талаш тартыш жараткан жыйындын соңунда Жогорку Кеңеш Кыргызстандын бардык аймагында уран кенин изилдөөгө, чалгындоого жана иштетүүгө тыюу салган токтом кабыл алды. Аны 90 депутат колдоп, каршы чыккандар болгон жок. Парламент жакшы токтом кабыл алганын белгилеген Дастан Жумабеков эми мындан кийин депутаттар менен өкмөт тийиштүү мыйзам долбоорлорун иштеп чыгаарын белгиледи. Чынара Нурсеитова, Калбек Абдумамутов, Нью ТВ.